Жаңылыктар улантабыз. Улуттар уюмунун дипломаттары маалымдашкандай, Португалиянын экс-премьер-министри, качкындар боюнча мурдагы жогорку комиссары Антонио Гутерреш эми баш катчы болуп шайланышы ыктымал. 5 октябрда Коопсуздук кеңешиндеги жашыруун добуш берүүдө бир дагы туруктуу мүчө мамлекет анын талапкерлигине вето койгон жок. Гутерреш буга чейинки 5 айлампада дагы алдыга чыккан, бирок Орусия Пан Ги Мундун ордун чыгыш Европанын өкүлү же болбосо аял саясатчы басууга тийиш деп айтканы бар. Кезек эми 11 каналынын редактордук баяндамасында кесиптешим Эленора Сагындык кызы биз менен байланышта. Алгач ушул ысымат алып жаткан талапкердин өзү ким, анын бейнесине токтоло кетсеңиз. Ооба, рахмат. Ушул буунун баш катчылыгына негизги талапкер болгон Антонио Гутерреш тууралуу айта кетсем, аны жакын тааныгандар бул киши ушул катчылыкты алып кете турган адам эле эмес, андан тышкары ушул кызматка жаңы дем, жаңы күч бере турган адам катары таанырын айтып жатышат. Алгач өмүр жолу тууралуу кыскача токтоло кетейин. Гутерреш 1949 жылы Лиссабондо төрөлгөн. Кийин окууну аяктагандан кийин ал ушул Португалиядагы жогорку техникалык институтта инженердик иш жана физика билими боюнча илим магистрдик алган. Саясатка болгон биринчи кадамын 1974 жылы баштаган десек болот. Анткени так ушул жылы Гутерреш өлкөдө иш алып барган алдыңкы партиялардын бири деп эсептелген социалисттик партияга мүчөлүккө өткөн. Жана бул кызматта ал 1995 жылдарга чейин ар кандай кызматтарды аркалап отуруп партиянын баш катчылык кызматына чейин жеткен. 95 жылы болсо ушул Гутерреш өлкөдөгү алдыңкы саясатчылардын бири болуп, жана Португалиянын өкмөт башчылыгына бекиген болчу. Бул өкмөт башчылыкта Гутерреш дээрлик 7 жыл болгон, жана бул убакыт аралыгында өлкөдө ири саясий экономикалык реформаларды жасай алган адис катары таанылган. Бириккен Улуттар уюмуна болгон ишмердиги анын 2005 жылдан башталат. Белгилеп кетиш керек, Гутерреш португал, англис, испан жана француз тилдеринде мыкты эркин сүйлөйт. Андыктан ага 2005 жылы ушул Бириккен Улуттар уюмунун качкындар иштери боюнча башкы комиссарлыгына кызмат сунушталган. Гутерреш бул кызматка келгени бир топ алдыңкы иштерди жасай алган. Гутерреш кыргыз коомчулугунда такыр тааныш эмес деп дагы айтууга болбойт. Көрүүчүлөрдүн эсине сала кетсе, 2005 жылы Бириккен Улуттар уюмунун ошол качкындар боюнча жогорку комиссары болуп турган кезде дагы Өзбекстандагы Анжиян окуясы боюнча кыргыз бийлигине дагы кайрылганы бар. Ошол окуядан эске салып берсеңиз. Ооба, ушул Гутерреш башкы комиссарлык кызматта качкындар иштери боюнча иш алып барган жаңы кезде эле 2005 жылы ушул июнь айында деп коелук, Кыргызстанга байланыштуу иштер менен дагы алектенген болчу. Эсиңиздерде болсо, 2005 жылы ушул Кыргызстанга коңшу жашаган Өзбекстанда Анжиян окуясы болуп, Кыргызстанга Өзбекстандан 30 чакты качкындар качып келген болчу. Кийин Өзбекстан тарап ошол адамдар өз өлкөсүнө кылмышкер деп табылды, аны бизге өз мекенине кайрыгыла деп кыргыз бийлигине кайрылган болчу. Бирок Гутерреш ошол убакта бул ишке кийлигишип, кыргыз бийлигине чыгып, бул качкындарды өз өлкөсүндө ырайымсыздык мамиле жана кыйноолор күтүп турушу мүмкүн. Андыктан ушул качкындар боюнча эл аралык конвенцияга ылайык бул адамдарды Өзбекстанга кайтарбай эле коюу керек өңдүү чакырыктар менен кыргыз бийлигине чыккан болчу. Бирок белгилей кетүүчү нерсе, ал окуяларда Гутерреш өзү Кыргызстанга келген эмес, бирок Кыргызстанга өзүнүн чабарманын жана жардамчысын жөнөткөн болчу. Негизи эле Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысынын ролу кандай экен, анын кандайча же болбосо ыйгарым укуктары бар? Ооба, негизи ушул Улуттар уюмунун уставына ылайык баш катчы деген кызмат бул ушул уюмдагы эң башкы административдик кызмат катары эсептелет. Негизинен мындай алып кара турган болсок, Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы бул дүйнөнүн тынчтык чабарманы деп айтса болот. Анткени анын эң негизги милдети бул дүйнөдө болуп жаткан окуяларга терең сереп салуу жана дүйнөнүн коопсуздугуна болгон коркунучтар болсо, ал тууралуу ушул Улуттар уюмунун тийиштүү органдарына маалымдап туруу болуп эсептелет. Мындан тышкары ошондой эле Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы ушул Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши, Генералдык ассамблеясы, социалдык жана экономикалык кеңештер боюнча органдарына өз убагында ушул тынчтыкка байланыштуу, коопсуздукка байланыштуу маселелер тууралуу өз убагында маалымат жеткирип турушу зарыл нерсе. Рахмат, биз менен байланышта каналдын баяндамачысы Эленора Сагындык кызы болду. Биз болсо сапарыбызды улантабыз.